70 ya. 126'dan atırıp koyalım. Биздин контейнерибиздеги көпчүлүк оокат бул эркек кишилерге тиешелүү да. Анан бирок ушул кээ бир эркек адамдар келип соода кылганда аябай таң калышат. Ушуну аял жолдоштор кантип билип аласыздар деп. Мисалы жөн эле айтып койсом, проводтун биз ар бир сечениясын билебиз. Мен физиканы мектептен аябай шундук бешке окуган эмесмин, бирок турмуш мени физика окутту десем да болот. Себеби дегенде ушул жерде мен болгон проводду үйрөнүп, кимге кандай монтаж, эмне десем мен ушул жерде как электрик сыяктуу бере алам. Анан көп эркек мырзалар келгенде таң калып калышат да. What do you see in the picture? Cat. What do you see? Dog. Goose. Chicken. Mouse. Mouse. Went up the, what do you see? The mouse went up the clock. The clock struck one that went down. Биздин иш күнүбүз эртең менен саат 8-де башталат. Мектепте мындай айта келсек, аябай түшүк көп. Биз балдарга жакшы билим бериш үчүн биринчи өзүбүз жакшы маанайда болушубуз керек. Жакшы маанайда келишибиз керек. Келип биз окуучуларга жакшы маанай тартуулап, учурашып, эң биринчи эле учурашуу менен башталат эмеспи? Учурашып, жакшы маанай тартуулап, өзүбүздүн канча көңүлүбүз кандай болуп турса дагы биз балдарга келип, бул эми биздин өзүбүздүн турмушубузда да ушундай экен, баягы келгенде эле бир балага аралашканда эле өзүбүз да бала болуп калабыз да. Кирип эле балдар менен учурашып эле, балдардын бир сонун сөздөрүн угуп эле, кээ бир балдар өзүңө жакшы мындай комплимент айтат, эже жакшынакай болуп калыптыр, эже мындай деп. Ошол дагы булар балдардын жүрөгү таза да, буларда эч кандай жаман ойлошпойт. Ошондуктан биз келгенде эле булар менен жакшы маанайда болушубуз керек. Ошондой 8-ден баштап биз бир 6 саат, 8 саат, 5-6га чейин деле жүрөбүз. Мектеп бул биздин экинчи үй болгонуна байланыштуу биз кете албайбыз да. Баягы 1 саат кээде бош болуп калабыз, ал убактарда иш кагаздарыбызды карап жазып эле, ушул биздин экинчи үйүбүз катары биздин жашоо турмушубуз көпчүлүгү мектепте өтөт. Анан кээ бир айтып калат, сиздер жаштар жаш экенсиздер, мындай да. Анан биз тамашалап калабыз. Биз дайыма жаш балдар менен болобуз да, ошон үчүн биз жашпыз деген сөздү көп айтып калабыз да. Үйдөн деле кээде бир маанайың сус болуп келсе, эмнегедир мектепке келгенде бизде унутуп калабыз да. Баягы үйдөгү нерсени унутуп калабыз. Анан бул бала менен болуп биз көпчүлүк баладай болуп калат экенбиз, мугалимдерчи. Баладай кылабыз. Анан балдар эмнени жакшы көрүшөт? Балдар көпчүлүгү жакшы маанайды жакшы көрүшөт, мамилени жакшы көрүшөт. Азыр заман да башкача болуп атат. Балдарды башынан сылап, ар кандай балдар бар. Кээ бирөөнүн ата-энеси мигрант болуп башка жакта жүрөт. Ошолордун чекесинен сылап, жакшы баа коюп койсоң, ошолор жаныңа жанашып, тосуп алып ушинтишет да. Анан азыр ушу заманга жараша ар бир баланын психологиясына жараша мамиле кылабыз. Ар биринин жашоо турмушуна жараша мамиле кылабыз. Баарын ушул жакшы билим алса экен, келечекте жакшы адамдардан болсо экен деп жакшы сөздөрүбүздү айтып, жакшы билимибизди бергенге аракет кылабыз. Аябай талыкпай иштеген эмгекчил деп айтсам болот. Чыгармачылык менен ушундай иштеген мугалим өзүнүн кесибин, мугалимдик кесибин аябай мыкты сүйөт деп ойлойм. Анткени ушундай талбай эмгектенет, кызыгат баардык нерсеге, баардык конкурстарга бир катышкысы келет. Баягы сөзүм кургак болуп калбаш үчүн дагы
ошо сүйүүнүн бир катышкан конкурстары боюнча да айта кетейин. 2011-жылы Курманжан Датканын 200 жылдыгына карата Курманжан Даткайым аттуу конкурс болгон. Ошондо ошо Курманжан Датканын монологун айтып чыгып, аябай жогорку деңгээлде айтуу менен ошол эң алдыңкы сыйлыктарга, грамоталарга ээ болгон да. Анан бул сүйүүнүн көп жасаган иштери бар. Облустук масштабта, шаардык масштабта өткөрүлгөн семинарларга карата ачык сабактарды өтүп келет. Чыгармачылык менен талыкпай эмгектенет. Ошол шаар аралык өткөрүлгөн мектептер арасындагы конкурска, класс жетекчилеринин конкурсуна, көргөзмө куралдар боюнча конкурска, ошондой эле дагы көптөгөн конкурстарга катышып, бул атайын жаштар сыйлыгын алып, шаардык кеңештин грамоталарына татыктуу болуп келип атат. Кийинки эле акыркы жылдары ушундай талыкпаган иштердин аркасы менен 2020-жылы мына шаардык кеңештин депутаты болуп дайындалды. Ошондон бери өзүнүн чөнтөгүнүн каражатынан көптөгөн балдарга мотивация берип, аябай сыйлыктарды, мындай подаркаларды берип келүүдө да. Сүйүн Качкынова мына бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз менен бирге кесиптик майрамыңыздагы болуп жатат. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз кесиптик майрамыңыздар менен. Чындыгында айтылат го, ар бир кесип ардактуу депчи. Анын ичинде өзгөчө мына ушул окутуучулук, мугалимдик кесип өзгөчө баалуу, барктуу, нарктуу десек болот да. Анан эң биринчи эле суроомду, ушул кесипти тандооңузга кимдер себепчи болгон, эмне себептен ушул кесипти тандап алгансыз? Өзгөчө жаштардын арасында мугалимдикти тандоодон оолак болушат да. Ооба, мен бул кесип боюнча оюмду айтсам, мен чынында мугалим болом деп ойлогон эмесмин да. Мугалим болом деп. Мен өзүмдүн байкелерим, жеңелерим, эжелерим мугалим болчу. Өзүм мектепте жүргөндө аларга айтчумун да, кантип мугалим болосуңар? Кантип мен болбойм, мен силерден мугалим болбойм, мен котормочу болом деп түшүнчүмүн да. Анан бул жактан келип ошо английскийди окуп калдым, котормочу болдум. Анан ушул турмуш шарт экен. Анан үй бүлөлүү болдук. Анан эле ушундай мугалимдик кесипке ооп кеттим. Көнө аламбы, көнө албаймбы деген дагы ой келет экен баарыбирчи. Канча эме болсо деле ушуну кантесем, жок, мен аябай азыр ойлоп көрсөм, мен өзүмдүн ошо кесибим экен да. Баягы балалык менен мен ошону сезбептирмин да, билбептирмин. Анан мугалим болуп иштеп кеттим. 1 жыл ошол иштедим. Пет коллежди бүткөндөн кийин областтык лицейде иштедим. Ошол кезде бир 3 ай кыйналдым да. Кандай кылам деп баймага кылып, анан жок, 3 айдан кийин аябай жакшы көнүп, анан уже жогорулатууну ойлонуп баштадым да. Мугалим кесипке ээ болуш үчүн билим жогору болуп, көп нерсени билиш керек экен да. Анан ошон үчүн анан кайра университетке тапшырдым. Чынында баягы билимди улам жыл сайын жогорулатып туруш керек да. Өзгөчө тилчи болгондон кийин. Өзгөчө тилчи, азыркы заманбап болуп, мына аңгыз тил боюнча айта келсек, күндө окуп, күндө жаңыланып турбасаң, бизде жаңылан абдан көп да. Жаңыланып, көптөгөн жаңылыктарды, маалымат алып турбасак, бизде күндө жаңылан көп да. Анан ошонун негизинде эле анан мугалимдик кесипке ооп кеттим, бирок азыр өкүнбөйм эч кандай. Бул менин маңнайыма жазган жакшы ийгилик деп да эсептейм көп жерден. Сүйүнөм, өзүмө жакшы келечекте жакшы муундарды тарбиялап чыгарып атабыз. Көп окуучуларымды көрүп сыймыктанам, сүйүнүп калабыз. Дагы эле ошондой максаттамын, дагы чыгарам деген ойдомун. Анан мына ушул мугалимдик кесипти аркалап 24 жылдан бери дал ушул агартуу тармагында эмгектенип келе жатырсыз да. Ушул 24 жылдын ичинде кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Анан ушул эле жылдардын ичинде кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз? Бир эле кесипти аркалап отуруп, бир канча ийгиликтерди жараткан учурларыңыз бар. Акыркысын эле мына санарип мугалимди айтсак болот. Ооба, туура. Сонун ойду айтып атасың, туура. Баягы айта келгенде 24 жыл биз үчүн көп убакыттай сезилет, бирок мага кечээ эле мектепке киргендей сезе берем да. Кечээ эле жаш кадр болуп кирип эле, анан бүгүн эле өзүмдү баягы адам ушундай экенбиз да, жаш сезет экенбиз. Анан 24 жыл деп мындай жылга маани берип көрсөк, чынында
кыйынчылыктар болду. Сөзсүз баягы ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз кыйынчылыктын негизинде анан ийгиликке жетет деген ойду айтат элем да. Кандай кыйынчылыктар болду? Азыр окуучулар менен иштөө кыйынчылыгы көп туудурат. Азыркы күнгө чейин деле канча методикаң күчтүү болсо деле, канча кыйын мугалим болсоң деле окуучунун ар кандай психологиясы бар. Азыр мисалы кээ бир балдар ата энеси жок жашаган балдар бар. Ошолор менен иштөө аябай кыйын да. Мигрант болуп кетет, тай атасынын үйүндө, тай энесинин үйүндө, тай эжесинин үйүндө дегендер кат. Ошол балдар кээде мындай ата энесин сагынуу болуп, мындай байкайсың да, ошол бир проблемный баланы байкап туруп эле классиксинен же бир сурасаң эле ошол сөзсүз бир проблемасы болуп бар бала болот. Анан ар бир бала менен жеке иштөөгө аракет кылабыз. Анан ошондой кыйынчылыктар бар. Анан жетишкен жактарым, менин өзүмдүн кыйынчылыгыма караганда жетишкен жактарым аябай көп экен. Себеби дегенде мен өзүм мындай бир максатты койсом ошону жеткенге аракет кылам да. Ошол бир конкурска катыштымбы, катыш деп өзүмө койдумбу, бүт аягына чыгышым керек, жок орто жолдо мен катышпайм же мындай оор экен деп кете албайм. Ошонун аягына конкурстан жеңүүчү болсомбу, жеңүүчү болбойм, мага анын кызыгы жок. Катыштым, аягына ушул чыгышым керек. Быйыл саналип мугалим Дубай деп Кыргызстан республикалык конкурска катышып, аябай жакшы ийгиликке жетиштим. Ушу Ташкентке жолдомо алып, Ташкентке барып 3 күн эс алып келдик. Бул аябай сонун экен. Ушул өзүм дагы сүйүнүп калдым. Мындай конкурсту көп уюштурсам мугалимдерге жакшы мотивация болот экен деп ойлоп калдым да. Ошол бул дем күч берет экен мугалимгечи. жакшы, кут болсун эс алууңуздар. Ошол Ташкенттеги 3 күндүк кыдырууңузда сиз кандай дагы мотивацияларды ала алдыңыз, кандай методикалык тажрыйба алмашуулар болду? Эми ал жактан биз баягы башында сүйлөшүп алганбыз. Барып бир жакшы сабактарыбызды бир 5 мүнөттөн 10 мүнөттөн болсо дагы методикалык жактан мындай бири-бирибизге пикир алмашып ушундай кылалы депчи. Анан биз ушул шаардан чыккандан баштап эле кимде кандай жакшы идея бар, кимде кандай сунуш бар. Жолубуз 16 саат, 17 саат болду, бирок бизге ушул кандай жеткенибизди өзүбүз билбей калдык. Жолдон ушундай жакшы менин моундай сунуштарым бар деп, мугалим деген баягы ар тараптуу эң бай адам экен да. Анан ошол адамдар менен сүйлөшүп биз деген 7 областтан бардык. 7 областтын эң кыйын, эң мен деген мугалимдери аябай мен барган үчүн аябай сүйүндүм да. Сонун методикалык баягы күч топтоп келдим десем да айта алам да. Анан жакшы сонун анан баргандан кийин шаарларды кыдырдык, жерлерди көрдүк. Бул дагы бизге аябай мотивация болот экен. Ушул жерлерди келип башка мугалим деле көрсө, окуучуларым келсе деп, баары биз кайсы жерде жүрсөк деле окуучубузду ойлой берет экенбиз да. Ушундай ушулар насип этсе деп, анан жакшы сонун шаар экен, биздин Кыргызстанда ошондой шаар болсо деп, сөзсүз өзүң мамлекетиңди, өзүңдүн баягы эле биздин мамлекет менен салыштыра берет экенбиз да. Анан биз да ушундай даражага жетсек деген жакшы ой тилектерди ойлоп келдик. Мына ушул эле конкурстарга тынбай катышам деп жатпайсызбы? Анан алдыда дагы кандай конкурстарды багындырайын, дагы кандай конкурстарга катышайын деген максаттарыңыз, ой тилектериңиз бар? Алдыда эми дагы бир буюрса азыр пландалып атат. Ушул эле санарип боюнча да эми баягы биз санарип мугалим деп ушул буюрса журнал да уюштуруп атат. Журналдарыбызды уюштуруп, жеке өзүбүз боюнча да маалымат алып, ошо сүрөттөрүбүздү, сага өткөндөгү методикаларыбызды бүт алып кетишти. Анан буюрса ушул биринчи чейрек бүткөндөн кийин сентябрь, ноябрдан баштап дагы болот. Муну мен мындай башка мугалимдерге дагы кулактандыруу катары, стимул катары айтып кетмекмин. Колубуздан келсе катышыңыздар. Бул аябай жакшы мугалимге дем күч берүүчү, жакшы мындай билимдик тарбия алуучу сонун конкурс. Буюрса ноябрдан баштап санарип мугалим 4 деген конкурс болот. Кудай буюрса кайра эле мен ошого дагы эле катышам деп атам да. To learn, lazy, to get up, Learn, to draw, a glass, a minute, a bottle, a milk, a saucer, a camel, a van.
баягы маңдай терибиз менен тапкан мээнетибиздин аркасы менен өзүнүн окуган ийгиликтери менен ушул даражага жетип атат. Өзү ушул 2 окууну бүткөн, 9 жыл окуган английский факультетин. Мына ошондон бери биздин жашаганыбызга 95-жылы үйлөнгөнбүз. Ошондон бери чогуу түтүн булатып келатабыз. 4 балабыз бар. 2 кыз, 2 эркек. Кызыбыз болсо турмушка узаган, балабыз болсо жана базарда соода кылып аткан бала. Ошо бизге жардамдашып, ошо кичинекей бизнесибиз бар. Ошо өзүбүзгө базарда соода кылабыз, тиричилик кылып. Кошумча немебиз ошол. Анан айылда мал жаныбыз бар, бир туугандар бар дегендей кол буттан алып жардамдашкан. Бул сүйүндүн өзүнүн ошо кичинесинен ошондой тырышчаак баягы алдына койгон максатына жетмейин жаны тынбайт да, уктабайт, жатпайт дагы да. Быйыл да ошо бир топ ийгиликтерге жетишти. Саналиптик мугалим эле ошондон дагы ийгиликке жетип Ташкентке чейин барып келишти. Ошол немеси алдына койгон максатын ошо аткарганга аракет кылат да. Менин балалык чагым ат башынын Акмуз айынан өткөн. Акмуз эң татаал, кышкы татаал дегендей. Биз баягы нарындтар айтып коебуз го. Нарында 6 ай кыш болот деп, Акмуз айында болсо 9 ай кыш болот дегендей. Сонун жакшы балалык айылымды эстесем эле балалыгым эске келет да. Өзүм 11 бир тууганмын, 9 эркек, 2 кызбыз. Мен эң кичүүсүмүн, 9 байкем, 1 эжем бар. Ата-энем болсо бизди ушундай бапестеп багып, даражага жеткирип, окутуп, атам өзү чабан болуп баягы окубай калыптыр. Эми ошол убакта баягы колхоздун малы да аябай милдеттүү түрдө багышып, аябай жоопкерчиликтүү жумуш эмес беле. Анан атам багыш, ошону багып, ошол бизди ар кимибизди окутуп, көп айтчу да. Мен ушу өзүмдүн эсимде калды. Мендей болуп мал багып калбагыла деп ушинтип айтчу да. Анан күлүп калчубуз. Атам неге десек, жок, түйшүк балдарым. Шаар көргүлө, эл көргүлө, билимдүү болгула. Шаар деген башка, билим алыш аябай оор деп ушинтип анан ар кимибизди окутту. Ошо элдин эң аягы деп ошо эң кенжеси дегенде мен ушинтип университетте окуттум, педагогикалык колледжде окудум. Ошентип ата-энебиз бизди аябай жакшы чоңойтуп, жакшы кеңешин берип, калп айтпа, ууру кылба деп аябай ушундай жакшы насаат сөздөрүн убагында билбейт экенсиң. Качан кийин ойлонуп анан өзүң балалуу болуп баштаганда өзүң башыңа келгенде анан атам бизди ушун үчүн ушинткен турбайбы деген. Атам тарбиясын кийин ойлонуп калат экенбиз да, атамдын да, энемдин да. Апам болсо өзү жоош, аябай намазын калтырбай окуган, Акмуздун кызы болчу. Апам дагы бизди ар кимибизди бапестеп, эч кимибизге чаң жугузбай, жумшабай. Апа бизди эмнеге жумшабайсыз десе, жок, аяйм деп ушинтип турчу да. Силер көп маңнайыңарда көп түшүк бар. Ошон үчүн мен силерди аяйм деп апам багы ушинтип айтчу да. Анан жакшы намаз окуп, бизге жакшы сөздөрүн айтып турчу, жакшы китептерди сунуштачу, ушуларды окугула депчи. Үй бүлөңдө баары текши болсо, баары орду менен болсо, баардык нерсени жасай берет экенсиң. Эми ийгиликтеримдин баары ушу үй бүлөмдүн колдоосу деп ойлойм да. Мына биз бүгүнкү учурда бул турган жерибиз биздин үй бүлөлүк кирешебизди толуктап турчу жеке бизнесибиз. Мен жеке эле мектеп менен чектелбестен 6-демалыш күндөрү ушул жерге келип, мен жолдошума, балама жардам берем. Келе калып ушул жерде баягы адам ар тарапта болуш керек экен. Жеке эле мен мектепте сабагымды бере берем дебей, башка күндөр дагы бош боло калсам ушул жерге келип балдарыма жардам берем. Бул турмуш экен, мунун баарын үйрөнүп, өзүбүздүн жашообуз керектүү нерсе экен. Ушул жерде чыгып 6-демалыш күндөрү эс алганым ушул. 6-демалыш күнү чыгып жолдошума, балама жардам берип, жакшы күндү өткөрөм.